Assalamu alaikum урматтуу мекендештер, урматтуу Чабарман каналынын көрүүчүлөрү, саламатсыздарбы? Мен бүгүн Баткен шаарындамын. Урматтуу көрүүчүлөр, силерге бул чыгарышта Баткен шаарындагы азык-түлүктүн баасына билип берейин деп атайын материал даярдайын деп чечтим. Билесиздер, бүгүнкү күнгө чейин 2-3 күн мурда уже соц тармакта ушундай азык-түлүк кымбаттаптыр деген сөздөр кетип жатат. Ошого силерге Баткендеги азык-түлүктүн баасына билип берейин. Андыктан биздин чыгарышты актырына чейин көрүңүздөр. Биздин Баткенде бүгүнкү күндө азык-түлүктүн баасы кандай? Биринчи кезекте урматтуу көрүүчүлөр, бизде эл өтө көп талап кылган ушул ундун баасыны сурап көрөлү. Ундун баасы азыркы учурда Баткенде кандай? Салам алейкум, кандайсыз, жакшысызбы? Карап коесузбу? Кемиз көрүшүп калды, кандайсыз? Иштериңиз жакшыбы? Так, ун канча болуп калды? 1750'den 1850 so'mgacha. Birinchi sortlari 1750'den 1850 so'mga чейин, Жакшы. Демек, мындай эч кандай мындай көтөрүлгөн андай жок, Жакшы эле баалар. 50 сом менен көтөрүлдү. 50 сом менен көтөрүлдү. Жакшы эле. Мурдагыдай эле негизи, биринчи сорттор. Экинчи, үчүнчү сорттор кандай болуп калат? Сорттор бизде жок эле. Жок эле. Сиздерде только биринчи сорттор. Высшыйлар 1850. Жок, уши жок. Высшый жок, Жакшы. Мына сумайлар канча, пахта майлары? 600, 700, 750 сом. Эң кымбаты 750 сом, 5 литр. 600 сомдон 750 сомго чейин, Жакшы экен. Ишиңизге ийгилик болсун. Мына урматтуу көрүүчүлөр, май менен ундун баасы Баткенде нормал, жакшы эле. Негизи 1-2 айдан бери ушундай баада камап турат. Азыр жана сатуучу айтып кетти, 50 сом эле бир аз кымбаттаган деп. Так, еттин баасына билип коелу. Салам алейкум, кандайсыз, жакшысызбы? Канча болуп калды эт? 480. Уйдуку? Уйдук 480 сом, Жакшы. Еттин баасы 480 сом туугандар. Негизи ушундай көптөн бери мына 2 күндөн бери ажиотаж болуп атат, өзүнчө эле бир кум шекер кымбаттап кетти, ун кымбаттап кетти. Бишкекте супермаркеттерде ун жок деген ушундай сөздөр чыгып жатат да. Мен ошого далил катары силерге айтып коеюн дедим да. Ahmet, un kaça olattır ha? Un ne korkun var da Un kaça kaç puan? Unun bahsi. Sen askersen ta. Yemay tas böyle. Sen Oştan gel baktın sen. Ha, oştan gel ta var. Yaxşı. Ne böleceğiz de yaxşı. Hazırdan urmatı görüşürüz. Daha bir azıcık bahsi sırap soruyla. Süret çok olğanla baylanışlı mı? Banklarda düzcekler işlep. Kaça uzunçu. Tamam, no magazin yapıp durunca Nurayım azık-түлүк дүкөнү. Azık көрөбүз. Салам алейкум, кандайсыздар? Шекер бар отун шекер? Жок асыздар да? Канчадан бери жок болуп атат? Kaça 60 gün alsın beredi, neydi o? 60 gün alsın берет. Азыр дүңүнөн алып келген силерге жок болуп атабы? Бишкекте да жок болуп, да? Ben biz kopmuştur alıp gelip, neydi? Жакшы, рахмат. Бул дүкөнгө кирсек, кум шекер жок экен, биз кум шекердин баасын билип коелук деп эле. Мына жерде азык-түлүктөр, продукттар турат, азыр сурап көрөлү. Кандай сизе, жакшысызбы? Картошка баасы канча? 40 сомдон, картошка. Сабиз канча? Жакшы. Мына картошка баасы килограмм 40 сомдон экен, сабиз болсо 100 сомго 3 килограмм. Ошондо 35 сомдон болуп калат, 33 сомдон негизи. Эже, пияз канча, пияз? 25 сом, Жакшы. Нолардан сурап коелучу. Так, жүзүңүз канча болуп калды, эже? 130 сом, килограмм, Жакшы, алмаларыңызчы? 40 сом, Жакшы. Мына ушундай. Картошка 40 сомдон. Эми урматтуу көрүүчүлөр, сиздер айтып кетсе, ой пикир комментарийде жазып кетиңиздер, кандай кымбатпы же арзанбы сиздер үчүн? Менимче 1-2 жумадан мындай кымбатчылыкты мен байкаган деле жокмун. Майды сурап коелучу. Салам алейкум, кандайсыз? Май канча болду? 5 литр. Алтын майлар 750 сом. Доня жокпу сизде? 850 сом, 750 сом, майдын баалары. Кум шекер бар сизде? 90 сомдон бар,
Жакшы. Сиздерде бар кум шекер негизи. Hazır var. Көп магазиндерде кум шекер калбаптыр да, ала албай атыр. Kecha alıp kalganım bir satış. 90 сомдон, а? Başka yok mu? Жакшы мына. Май 750 сомдон 850 сомго чейин, ал эми кум шекердин баасы 90 сомдон дейт тугандар. Эң негизгиси урматтуу көрүүчүлөр, un менен суу май. Кум шекерге эми анча деле муктаж эмеспиз. Так, муну сурап коелучу. Кандайсыздар, жакшысыздар? Сиздер тартпадым. Картошка баасы канча болду? 30 сом жа, жакшы. Кайсы Айдеркен картошкасы? Айдеркендик, мына. Бизде ушундай да, дыйкандар Айдеркенде жакшы сон картошка алып өсүрөт. Мына караңыздар, баасы 35 сомдон экен. Пияз канча жа? Piyaz 27 сом. Сабизчи? Sarısı 30 сом. Сабиз 30 сом. Пияз 22 сом, а? Жакшы, рахмат. Картошка 30 сом, 35 сомдон 40 сомго чейинки төгөрөк таксыда сатылып сатылгандар. Эч кандай паникага алдырыштын кереги жок, урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу кыргыз элим. Базарда Кудайга шүгүр жакшы эле, баары жетиштүү эле. Баалар дагы бирдей эле калыпта кетип жатат. Так, гүрүч бар экен, гүрүч сурап коюш керек эле. Эже кандайсыз? Картошка канча эже? 40 сомдон, а? Сабизиңизчи? 3 килограмм. Так. Капуста канча капуста эже? Килограмм 70 сом, а? Алмаларыңыз? Almalar 70'ten. Мынау чеснок канча эже? Чеснок 270. 270 сом, а? Рахмат эже, соодаңыз берсин. Мол жерде урматтуу көрүүчүлөр, Баткендин эң алдыңкы күрүчтөр турат, караңыздар. Күрүчтүн басканда алып турабыз. Кандайсыздар? Күрүч сиздерби? Сиздер тартпадымы? Аба кандайсыз? Жакшысызбы? Кем көрүшүп калалы. Күрүч канчадан болду күрүч? 85 сомдон 120 сомго чейин барабыз. 85 сомдон 120 сомго чейин. 85, 100, 120. Ак турпактыкы? Нол күрүч 85 сом, а? Булагыр 100 сом, 120 сомго чейин. 120 сомдогу жана сакталган күрүчтөрбү? 2 жылдык эски күрүчтөр. Сакталган күрүчтөр бирок даамдуу болот дейт. 120 сомдон экен, ак турпактын күрүчү 85 сом, 100 сом. Демек, күрүч эч кандай көтөрүлгөн жок. Эме канча мына? 120дан коюп турат. Лоя 120 сомдон, а? Майла көтөрүлдү, май жок. Майла көтөрүлдү го. Калгандары жакшы. Сахар көтөрүлдү. 100 сом болду. Жакшы. Соодаңыздар берсин, а? Мына ушундай күрүчтүн баасы да көтөрүлгөн жок. Жакшы эле 100 сом, 120 сомдун төгөлөгүндө акча. Жетиштүү эле. Азыр мына жерде дагы бир сахарды сурап коюш керек эле. Дагы бир дүкөнгө кирдим. Эже кандай, жакшысызбы? Шекер канчадан? Azırla tartıp getti de. Шакарды айтыңчы эже, шакар. Şeker bugün 100'e çıktı. 100 сомдон, а? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Мына сахар, мына немелер канча? Канттарыңыз, ат канттарыңыз. Akkan sakar bir de ile sema yedirsin. 100 сомдон, нават канча? 100 som 120 som. 100 сом, 120 сом, а? Бүгүн көтөрүлдүбү? Bugün kötürüldü. Дефицит болбойбу сиздерде? Boştu. Cahide 92 somdan aldı. 94 som getiren. Эже жетиштүү эле, негизи дефицит болбойт, а? Çok çok oldu. А, жок болду абы. Жакшы. Кум шекер 100 сомго чыгып тургандар, караңыздар. Бирок бир аз дефицит жок болуп атат дейт. Ала албай турабыз дейт. Урматтуу көрүүчүлөр, Баткенде баалар ушундай. Шекерден башкасы жетиштүү эле. Un салчумда Оштон келаптыр, жана айтып кетти, Оштон ундарды алып атабыз дейт. Могу жерде жумуртка караңыздар. 250 сомдон жумурткалар 250 сомдон. Эң негизгиси un менен май, бирок май 750 сом, 850 сомго чейин жакшы эле баада. Un болсо 1850 сомго чейин. Эң алдыңкы биринчи сортта un бар. Мен жыйынтыктан туугандар, сиздерге бул чыгарылышты көрсөтүүдөн максат эч кандай паникага алдырбаңыздар. Кудай буйрса баары жакшы болот. Бизде мындай эч кандай тартыштык жок, Баткенде баары жетиштүү. Алып элестер. Тынчтык болсун өлкөбүздө. Көрүшкөнчө.